Бүгүн 12-ноябрда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Жаштар күнүнө арналган Республикалык Жаштар конгрессинин делегаттары менен жолукту. Анда республиканын бардык облустарынан 100дөн ашуун жаш делегаттар келип өз ойлору менен бөлүшүштү. Алардын бири жаш демилгечи Тилек Токтогазиев агрардык тармактагы инновациялар жөнүндөгү презентациясын тартуулады. Камсыздап аткан мындай поставь. Президент өз кезегинде жаш демилгечилерге жардам берип, колдоо көрүүлөрүн айтып, сунушталган долбоорлор көз жаздымда калбаарын кошумчалады. Чыныгы мамлекет өндүрө турган инновациялык долбоорлорду биз колдошубуз керек, аларды ишке ашырышыбыз керек. Ошол жаштарыбызга сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө ошол жардамдарды беришибиз керек. Өлкө башчы коомдо иштейм деген жаштардын көбөйүүсү өлкөбүздүн кең келечегинен кабар берерин белгилеп өттү. Мөйлөйм буюрса, ошо келаткан жаштарыбыз келечекте биздин мамлекеттин жүгүн мойнуна алып, жакшы мындай өнүккөн мамлекетти курганга салымдарын кошот дейт. Эмне үчүн дегенде, жаштарда ар дайым жалын бар. Жаштар бар жерде кыймыл бар. Ар кандай болбогон нерсени дагы жаштардын күчү менен ошолорго туура багыт берип, туура шарт түзүп, ошол багытка биз аларды үндөп, ошол багыт туура көрсөтүп берсек, жаштар буюрса мамлекетибизди келечекте астык алып чыгат. Өлкө башчыга эң мыкты делген 5 долбоор сунушталды. Алар айыл чарбадагы инновациялар, Ош шаарынын калкынын кайрылууларын онлайн картасы, башкаруунун улуттук корпусу, ачык асман жана социалдык ишкерлик аркылуу социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүү аттуу долбоорлору болду. Бул мен Оштон келип, Бишкекке коноюн деп самолет менен. Үстүбүздөгү жылдын 10-ноябрында Талас облусунун Бакай Ата районунда аттуу башты 20 кишиге айкел тургузулду. Ал эстеликтер көзү тирүү жарандарга да коюлуп, алардын арасында Апрель баатыры Алиасбек Алымкуловдун айкели да тургузулган. Дайыма жашыкта болот. Рахмат барыңыздар. Чоң рахмат. Баары бир тирүүсүндө эстелик тургузган жакшы жосун эмес. Ага чейинкилерди да ушунчасында уят карып жектебесе, эртең сейилбактын баары тирүү арбактардын айкелдерине толуп калат. Алиасбек баатыр катары даңкталууга татыктуу. Ал 2010 жылдын 7 апрелинде кайбирөөлөрдөй болуп, эмне болуп атты экен деп оозун ачып барып, капысынан ок жеп жаракат алган эмес. Алиасбек акыл эси менен, ички жан дүйнөсү менен күрөшкө чыккан. Өзү эле эмес, достору, жолдоштору менен чогуу чыгышкан. Башына бир эмес 2 жолу ок тийген, бирок маңдайынан кирип кежегеден чыгып кеткен. Ажалы жок экен. Жаштар министри катары жакшы иштерди жасады, колунан келишинче жан үрүп иштеди. Мына азырдагы да эл үчүн деп эмгек кылып жүрөт.
Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп дайындалат. Анын талапкерлигин Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети 13 ноябрда карайт. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккан. Ибрагим Жунусов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен 2014-жылдын 17 сентябрынан тарта Кыргызстандын Түркиядагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалган. Мыйзамга ылайык элчилер 3 жыл кызматта болот. Жакшы иши менен өзгөчөлөнсө мөөнөтү дагы 1 жылга узартылат. Ибрагим Жунусов азыр 57 жашта. 2007-жылы Ак жол партиясынан депутат болуп шайланган. 2 жыл бою Маданият жана туризм министрлигин жетектеген. Бишкектеги ботаникалык бакта Азия түз бөлүмүндөгү 27 жаштагы жаран өзүн асып алган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, каза болгон жаран коомдук ишмер Медеткан Шеримкуловдун небереси болуп чыкты. Анын жансыз денесинде эч кандай уруп сабоонун белгилери катталган эмес. Маркум жарандын баштыгынан спирт ичимдиген ноутбук табылган. Алдын ала маалыматтар боюнча маркум 2017-жылы үйлөнгөн. Каза болгон күнү туугандарыныкына конокко барып, алар менен чырдашкан соң таксиге чыгып кеткени айтылууда. 2018-жылдын 1-октябрынан 15-октябрына чейин Индонезиянын Жакарта шаарында Паралимпиадалык Азия оюндары өткөрүлгөн. Официалдуу түрдө Кыргызстандын атынан мүмкүнчүлүгү чектелген 7 спортчу бара турган болгон. Алар катталып, өлкө намысын коргоо үчүн Жакарта шаарына бет алышкан. Тизмеде катталган адамдардан сырткарыдагы спортчулар Индонезияга барып чыр салышканын Кыргыз Республикасынын Улуттук паралимпиадалык комитетинин президенти Бакыт Исаков айтат. Эми жалпы айтсак, биз Азияга, Индонезияга барганда биз аябай чоң кыйынчылык болду. Биз өкүлүбүзгө кирип, Айбекке, зам директорубуздун куратып айтканбыз, Айбек, аккредитацияга кимди жибересиң, берчи список деп. Ал бизге бир да список берген жок, аккредитация паспорт да берген жок. Айрында биз болсо 7 кишинин аккредитация болуп, ошондон кийин регистрацияга учуп кеткен 25 сентябрда. Алар болсо 25 сентябрда приказ жасап, аккредитациядан өтпөгөн кишилер атыша бөлүп, ошол жака келип, бизге кыйынчылыктар жаратты, аябайчы. Кыйынчылык жараткан үчүн сөгүнүп, кагып, Беневская жерге сөгүп, ушундай аябай жаман мамиле кылып, бул болсо биздин куратор, эки киши бул политикалык бийлик дейли, зам директор болупчу. Ошого карабастан ушундай боксостор менен сүйлөп, бизге аябай чоң тоскоолдук кылды, кара пиар кылып. Сен мой жерге келип ол жалгыз чакырып аласың. Сен кимсиң? Чакырып эмнеси кыласың? Жок, сен кимсиң? Чакырып атпадым. Жок, сен кимсиң? Атамсың. Арстанбек Базаркулов мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай Индонезияда өткөн беттеште 8-орунду камсыздаган. Бирок спортчу экинчи тараптын чыгарган чуусунан улам максатына жетпей калганын айтат. Психологиялык жактан катуу эле таасир берди. Бул болсо результатты өзүбүз көрсөткөнгө жакшы эле аракеттенип, жакшы эле тренировканы кылып, жакшы эле немесип барганбыз. Кичине результат неме болуп калды, жакшы эле болду. Кандай болду жыйынтык результат? Результат эми жыйынтыгы ошо 8-орунга келди. Паралимпиадалык комитеттин президенти жана мүчөлөрү бүгүн журналисттерге өткөргөн пресс-конференцияда аларды колдой эле кордогондор көп болуп жатканын айтышты. Мен негизги максаты өйдөгө турган кишилер ушундай нерсени мынча айтканда түнөн жоготуш керек да. Кандайчы өкмөттө иштеген киши Кыргызстанга жарадан сөгүнүп сүйлөгөн. Бул эмне ушундук? Эгер мындай болсо анда эртең бизди кул кылып чапкылат экен деп, жөнөкөй элдерди, карапайым элдерди. Мен бийликте турам деп, атамды энең деп. Андай болбош керек. Биз ошону тыйсын деп мына эл журтка чыгып атабыз. Кечээ резонанс болсун. Эгер мындайды тыйбаса, биздин көйгөйлөрүбүздү карабаса, анда биз кандай мамлекетти кылабыз? Мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар мамлекет тарабынан бул көрүнүшкө реакция кылынуусун жана туура чечим чыгарылуусун каалашат.